үйдө отурбайсыңбы деп ушу жердеги эле бирөө айтты. Басып баратканда ашык салмак сорго басып бараткан. Келбетиң жакшынакай болуп турса, жакшынакай эле бир жөнөкөй эле көйнөк сатып алсаң курчактай болуп каласың. Менин оюмда али көп нерселер бар. Мен бул тренерлик менен эле калайын деп аткан оюм жок. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Биз сиздер үчүн пайдалуу боло турган видеолорду жасоонун аракетиндебиз. Дагы да болсо, өзүңүздөр көргөндөй биз азыр фитнес клубда турабыз. Буга чейин балким социалдык тармактардан көрсөңүздөр керек. 61 жаштагы фитнес тренер Гүлнара Жолдошбаева эжебизге жолуктук. Эже саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Негизи эле мурда мугалим болуп турсуз. Ооба. Анан эмне үчүн фитнес тренер болуп калдыңыз? Мен Буга чейин спортко жакын белеңиз, мектепте иштеп жүргөндө эле машыкчу белеңиз? ооба, спортко жакын болчумун. Жүгүрүп жүрчүмүн, ден соолук үчүн, бийлеп жүрчүмүн. Кайсы мектепте иштебесем, дайыма бий группаларым бар болчу. Ошо. Анан кийин пенсияга чыккандан кийин бир аз үйдө отурдум да, анан кийин фитнес клубка баламдан абонемент сатып бер деп сурап алдым. Анан фитнес клубка бара баштадым. Бара баштагандан кийин анан где-то бир 3 жылдай жүрдүм. Анан кийин ушу бир клуб бар, ошол жерден эле окуусу бар экен, окуп алдым. Анан Тренерликте? Ооба, тренерликти окуп алдым. Анан кийин эле бул клубдун кожоюну, как раз ошол окуу жайдын директору мени бияка алып келди. Сиз ошо жарайсыз депчи. Ошондо где-то 4 жылдан бери ушул силовой тренингде жүрөм, күч тренинг. Ошо. Буга чейин эле өзүңүз ушундай жакшынакай формада элеңиз же тренер болуп анан ушундай формага келдиңизби? Мен кичинекейимден баштап эле ушул сулуулукка мындай өзүмдү мындай кандай десем, Жакын болчусуз, э? жакын болчумун да, ооба. Бетти кантип караш керек? Советтер Союзунда андай деле эчтеке жок болчу. Бир работница, анан крестьянка деген журналдар бар болчу. Менин жашымдагылар билет. Ошол жердеги страничкаларды үзүп алып, өзүмчө тигип, ошолорду карап бирдеме кыла берчүмүн да. Ошо анан кийин Пенсияга чыккандан кийин эмне кылсам деп, кандай жумуш кылсам деп ойлондуңуз да, же жөн эле өзүңүз үчүн фитнес клубка келип жүрүп эле тренерлик? Мен пенсияга чыгаардын алдында билгем да, сөзсүз бирдеме кылам депчи. Бирок мен ушу бир жаңы жумуш болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Жөн эле мен активный болом депчи. Английскийге бардым, аны уже айткам. Бийге барып жүрдүм, конкурс красотыга катыштым. Анан кийин ушу силовой фитнес аябай жагып калды мага. Анткени булчуңдарды кармап калат экен да. Булчуңдар сөбөктүн биринчи коргоочусу экен да. Булчуң жок болсо адам кыймылдай албай, төшөккө жатып калат, анан наркысын билесиңер. Гүлнара эже мага кызык да, мисалы үчүн сиз ошол окуган жерде тренерликте кожоюну сизди тренер бол деп сунуштаганда сиз сурадыңызбы, эмне үчүн мага сунуштап жатасың деппи, же сиздин ушул жашыңызда тренер болсо башка жаш кыздарга да мотивация болот деп балким сизге тренерликти сунуштады? Жок, мен тренерликке өзүм бардым да, өзүм окудум да. Анан ал мени залда көрдү да, мен иштеп атканымды залда көрүп, анан кийин баягы экзамен бердик, практиканы өттүк. Анан кийин тандап алды да меничи. А так ал тренерликти бүткөндөр көп. Ошентип тандайт алчы. Залдан иштеп атканыңды карайт да, жүрүп жүрсөң, адам менен общениең кандай, сүйлөшкөнүң кандай, ошонун бүт баарын карап туруп, тандап, анан алып келет. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана берекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Кыргыздарда биздин мээбизде сиңип калган эрежелер бар да, мисалы үчүн 60 жаштагы апа небере чөйрөсүн карап үйдө отуруп калышат эмеспи? Сиз бул жака тренер болуп келгенде кандай балким терс комментарийлер айтылды, жакшы комментарийлер айтылды дегендей? Мен сизге азыр айтайынбы? Мага кече эле бирөө айтты. Ушунча жашка келип эмне жүрөсүң? Үйдө отурбайсыңбы деп ушу жердеги эле бирөө айтты. Жаш тренер. Тренер. Эми боло берет да жумушта. Анан кийин мен андайларга унчукпайм. Анткени алар да бул жашка келет, алар да мунун бардыгын өтөт. Анан эми жаш өткөн сайын кичине акылдуураак болуш керек экен да. Ушундай майда чүйдө жаман комментарийлерге жооп бербей,
унчукпай туруп жеңиш керек да. Анан алдыга кете бериш керек. Менин оюмда али көп нерселер бар. Мен бул тренерлик менен эле калайын деп аткан оюм жок. Кандай пландарыңыз бар эгер Эгер билсеңиз, мен 6 жаштан баштап тигемин. Тигемин, токуймун. Азыр кичине көз кетип калды, ошон үчүн өзүмө көйнөктөрдү тигип, өзүмө сонундарды токучумун. Анан ошол жака азыр кайрадан ооп баратам да. Негизи аябай модага жакынмын. Кайсы сабактан мугалим элеңиз? Анан ушунча жыл, 30 канча жыл мугалим болуп иштептирсиз? 39. 39 жыл. Мурда эле ушул спорт жака ыктап кетсем болмок экен. Мугалимдик аябай мындай энергияны алат, ден соолукту алат эмеспи? Ушунча балдар менен иштөө. Жок, мен ыктап кетпейт болчумун. Анткени неге эле мугалимдик кесип мага жакчы да. Балдар менен сүйлөшкөн, мугалимдер менен бирге отуруп сүйлөшкөн, бири-бириңе ар кандай кеп айтып дегендейчи, негизи эле жакчы. Мурун мен мындан эрте кетип калбайт болчумун. Анткени мен өзүм аябай жоопкерчиликтүү адаммын. Бир классты алдымбы 7ден баштап, мен 11ге чейин бүтүрүшүм керек да. Негизи мен перфекционистмин. Ошону таштай албай койдум. Бул жакта деле ошол нерсе. Бул жакта деле ошол. Башынан баштап аягына чейин туп-туура кылып өтүшүм керек да, башкаларды карабай турупчу. Бирок кичине өзүмө зыян тиет. Зато это честная. Өзүңүз курактагы айымдарды ушундай спортко үндөй алдыңызбы? Өзүңүз менен жашташтагы канчалык айымдар келе алды? Көп айымдар келди. Бир нерсе бар да, келет да, бир ай келет да, анан келбей коет. Болбойт экен депчи. Биринчиден мен билип атам, тыйын тартышта. Экинчиден чарчап калат окшойт да, болбойт депчи. Эми ойлосоңуз 60 жаштагы аял келет. 90 килограмм болупчу. Бир айда ал кетпейт да. Анын үчүн эч болбосо жарым жыл жүрүш керек. Ал эми опытный, жакшы тренерлер айтат, 1 жыл жүрүш керек депчи. Биздин Кыргызстан андай эмес да. Ушу жака тыйын кетиргөндөн көрө мен башка бирдеме сатып алам дейт да, көйнөк сатып алам дейт да. Бул ден соолук. Ошону бирок мурдагыга караганда учурда айымдар өзүнүн келбетине, ушундай ден соолугуна кам көргөндөр көбөйүп баштады, Көбөйүп баштады. Мен бир нерсеге таң калып коем да, мисалы, кирпик такканга тыйын бар. Тетиги эринди үйлөп койгонго тыйын бар. Кашын жасаганга тыйын бар. Тырмактарым моундай тыйын бар. Бирок карасаң, басып баратканда ашык салмак сорго басып бараткан. Анан ойлоп коем да, анан керек ошол тыйыныңды фитнес залга жибербейт белең, тренерге төлөбөй эле кой. Өзүң үчүн, ден соолугуң үчүн жүгүрүп жүрсөң да, тетиги салмакты кетирсең, ошол кирпиктин да, каштын да, тырмактын да кереги жок болот. Ансыз деле жашнакай болуп көрүнөсүң да. Анан адамдын жашы басып баратканынан көрүнөт. Мынтип отуруп, моундай кирпик менен 50-дөгү 60-тагылар ушундай бир кызыктай көрүнөт, чынымды айтайын. Жаштарга боло берет, жаштарга бардыгы жарашат. Бирок 50 эмес, 40тан кийин ногу кирпик азыр көпчүлүгү таарынып мени тилдейт болуш керек. Аны угуп эле жүрөм, жарашпайт. Андан көрө ашык салмакты кетирип, спортко тыйыныңды кетир, тренерге төлөбөй эле койчу, и ден соолугуң жакшы болсун. Бул фитнес клубда азыр тренерлер дээрлик бардыгы жаш кыздар экен. Улуусу эле сиз экенсиз. Эң эле улуусу мен да. Жаш кыздарга келген кардарлар көппү же сизге келген кардарлар көппү? Мен тренер болуп бер деп жеке. Мындай да кеп, анда эмес да, кээ бир жаштар бар, аябай жакшы өтөт. Анан ал бизде сарафанное радио деген бар. Ошол жаш кыздар кандай жакшы өтсө, кошунасы келет, тууганы келет, тигиниси мунусу келе берет. Энергияңыз абдан көп экен, азыр эле билинип атат, мындай азыр бул жерге тура албай атат ошентсе. Жүгүрүп кетиш керек. Дагы энергияңызды тиккенге, тигүүгө, ошол залга келип коротосуз, дагы эмнеге коротосуз? Дагы эмнеге коротом? Көп короткан нерсе. Досторум бар. Досторум менен жолугабыз отуруп алып туруп 2 саат. Небере чөйрөлөрүңүз барбы? Жаңы эле кайнене болду. Кандай кайнене болуп жатасыз? Жакшы кайнене болуп атам. Келиним аябай жакшы тамак жасайт, ошону мактайм, интернетке чыгарам. Ал мага кийим подарка кылат, мен дагы белек берем. Ошондой жакшы келиним. Жаш 20да. Ошо анан неберелүү боло элекпиз али. Жаңы эле свадьбасы эми эле болот. Кут болсун буюрса. Эми бизди көрүп турган айымдарга, дээрлик айымдар көрөт. Кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот, кеп кеңешиңиз болсо. Эми мындай да кепчи. Кээ бир аялдар
чоң салмак менен аябай кымбат кийимдерди кийет. Анан эгер сен келбетиң жакшынакай болуп, фигураң туура болуп, салмагың аз болсо, жөнөкөй көйнөк сатып алсаң да курчактай болуп каласың. Ошондуктан биринчи кезекте тамакты жегенди азайтып, спорт менен машыгып, ашык салмакты кетириш керек. Кетирип, анан кийин ошондо ден соолук да пайда болот. Сөзсүз ден соолук жакшы болот эгер машыга баштасаңар. Спорт залга келбесеңер, эч болбосо паркта басып жүрүш керек да. Ошо. Анткени мынагу фигуранын кереги жок дегендер толтура, мен 100 килограмм мага жагат дегендер толтура. Жага берсин. Тереңинде ал нерсе жакпайт да. Андай эмес да, анткени ошого жетиш керек да, ага жете албайт. Жардам берем, келишсин. Ошол анан кийин биринчи кезекте ден соолук да. Ошо ден соолугуң жакшы болсо артынан келбет да чыгат. Анан кийин кыйналбайсың. Тиги көйнөктү алам, бул көйнөктү алам. Биз аялдар эмне? Ар бир тойго жаңы көйнөк кийип барышыбыз керек да. Ошо да. Анан келбетиң жакшынакай болуп турса, жакшынакай эле бир жөнөкөй эле көйнөк сатып алсаң, курчактай болуп каласың. Ошондой. Гүлнара жанда сизге чоң рахмат. Ушундай иш убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Сиздей болгон айымдардан баарыбыз үлгү алабыз. Мен сизге суктандым. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин видео сиздерге жакса, лайк коюп, жакшы ой пикир калтырып жана видеону бөлүшүп койсоңуздар дагы рахматыбызды айтабыз. Анда кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар дейбиз.